армысыздар. Бүгін Ош клиникасында бүгін учабыз, бирок кетээрде мен ушу доктор Айдайга мойнума процедура жасап берчи деп сурандым. Мен мойнумда мага эмне жакпай атат. Көп эле Айнуржа жашынакай эле болуп турат го. Жок, мен байкадым, бир нерсени байкадым. Мойнумду кайрыганда же мындай биз аялдар көбүнчө күз күнү кантип карайбыз, кетип барат эле ар кандай айнектерди карай беребиз, машиналардын күз күзүн карай беребиз. Анан мынткенде эле мойнум тим эле майдага брыш болуп кайрыганда көрүнүп калат да. Анан моюнда чоң брыш, кольца Венеры деп коет, кадимкидей тим эле шуруудай болгон брыштар болот. Ошолорду да жок кылуу максатында, майда брышты дагы жок кылуу максатында. Бул препарат Радиес, Мерц фирмасынын препараты, терини калыңдатат, терини чымыр кылат, терини жыйрылтат. То есть тери бошогондо кадимкидей брыштар көбөйөт. Доктор Айдай препарат жөнүндө айтып берип койсуңарбы? Бул препарат гидроксиапатит кальций бар ичинде. Бул кожага киргенде кожаны катуулатып, брыштарын кетирип, кожабызда атайын эластин, коллаген деген волокналар болот, кожаны прям катуу кармап туруш үчүнчү. Жаш мезгилде алар көп болот. Жаш өткөн сайын азайып. Бизди карып деп атасыңар, доктор Айдай? Биз караган жокпуз. Мы, наоборот, да, входим в самый такой возраст, когда хочется жить и понимаешь, что такое жизнь. 25-тен баштап эле ошондой башталат да, бошоп кожа. Ошон үчүн 25-тен баштап эле кам көрүш керек кожагачы. Ошон үчүн брыштарды алыш үчүн моюнда особенно ылдый жак беттин нижняя средняя трети. Но жерден баштап бизде бир эле баштайт. Мисалы мен азыр фейслифтинг кылууга эрте, жиптер көп чечпейт мындай маселеничи. Анан кантип брилди жок кылабыз, кантип ылдый салаңдаган жокпуз, кантип моюнду тартууга эрте операция жолу менен. Мына азыр ошо Радиес препараты терини кайра жыйрылтат, кайра өйдө көтөрөт, кайра калыңдыгын жакшыртат. Баштадык.